Даракты жыккан балтанын сабы ошол дарактын бутагынан жасалган деген хикая бүгүн Насирдин Исановдун өмүр таржымалын эске салды. Анан аттиң, адам баласы өз тагдырыбызга жана келечегибизге балта чаап жүрө берет экенбиз да, деп ичтен кыңырыла түштүм. Ал киши соңку кыргыз тарыхынын залкар инсандарынын бирөөсү болчу. Бирок кырчын өмүр 40 жашында кыйылып, эл жеринен эчендеген кызматын өтөй албай кете берди. Анда эмесе Кыргыз Республикасынын туңгуч жана унутулгус премьер-министри Насирдин Исановдун бейнеси каналыбызда. Исанов 1943 жылдын ноябрында Ноокат районунун Көкпел айылында жарык дүйнөгө келген. Насирдин Исанов өзүнүн бала чагынан салган чыйыр жолу боюнча өзүм деле айылда малчынын үйүндө чоңойгом. Андыктан айыл турмушун жакшы түшүнөм. Асмандан түшүп алып келген жокпуз. Жылаң аяк жүрүп эле анан окуп эмгектенип ушул жака келип отурабыз деп эскерет. Жаш жеткинчек мектепти 8 класска чейин айылда окуса, 9-10ду Папанда окуп бүтүргөн. Ошол кезде күн сайын 8 чакырым жол жүрүп мектепке келип кетчү экен. Ошентип жүрүп мектепти ийгиликтүү аяктайт. Жогорку окуу жайды Москвадагы Куйбышев атындагы инженер курулуш институтунда бүтүргөн. Ал окуусунда аракетчил, зирек келип, жалкоолукту жактырчу эмес. Студенттик кездеги курдаштары аны жумшак мүнөз, токтоо, аракетчил болгондугун эскеришет. Анча-мынча ыр жазып койчу да адаты болгон экен. Москвадан билим алып келгенден кийин Кыргызстанга келип курулуш тармагында эмгек жолун баштаган. Ошол жылдардан 1966 жыл болчу. Ал Кыргыз СССР курулуш министрлигине караштуу Ош шаар курулушта прораб участканын начальнигинен баштап курулуш бөлүмүнүн инструкторуна чейин көтөрүлүп барат. Кийин 1970-74 жылдар аралыгында Нарын гидроэнерго курулуш башкармалыгына катчу болуп кызмат өтөгөн. Ошол убакта Нарын дарыясына гидроэлектростанцияларын куруу алкагында долбоор ишке ашырыла баштайт. Аталган долбоор бүткүл союздук мааниге ээ болгон. Андыктан бул маселе боюнча бардык чечимдер Москвадан кабыл алынчу. Дал ошол тараптан 27 жаштагы Насирдин Исанов Токтогул КЭСинин курулушунда иштешкен чоң жамаатка партиялык уюмдун катчысы катары сунушталат. Кийин 77 жылы Токтогул КЭСинин курулушундагы комсомол уюмунун жетекчилигине которулат. Бир сөз менен айтканда, Токтогул КЭСинин курулушунда баштан аяк Насирдин Исановдун эмгеги болгон. Ал ортодо Ош обкомунун биринчи катчысы, андан кийин Кыргыз СССР курулуш министри 1988 жылдан 1990 жылга чейин Ысык көл облустук кеңешинин аткаруу комитетинин төрагасы болуп кызматын улантат. Ысык көл облусунун экономикасын көтөрүүдө да чоң ийгиликтерди жараткан. Курулушту жакшы түшүнгөндүктөн ушул тармакка өзгөчө маани берчү. Ошондо балыкчынын өзүндө эле 2 жылдын ичинде 34 000 чарчы метр турак жай салдырган. Ысык көлдүн экологиясын коргоо боюнча да иш-чараларды жүргүзүп, бул жаатты да четтеп өткөн эмес. Көлдүн жээгинен 500 метрге чейинки аралыкта курулуш түшпөсүн деп чечим кабыл алган. 1990 жылдагы президенттик шайлоодо Аскар Акаев менен Насирдин Исанов экинчи турда күч сынашкан. Анда Акаев алдыга озуп чыгып, Исанов вице-президент болгонго жетишкен. Кийин саясатчылар чыныгы атаандаштар катары мамлекет башында чогуу туруп, бирге иштешкен. Кийин Насирдин Исанов 1991 жылдын 22 январында өлкөнүн туңгуч премьер-министри болуп дайындалат. Исановду бул кызматка саясий кырдаал алып келген болчу. Анткени мамлекет өз эркиндигине жетишүүнүн, мамлекеттүүлүктүн түндүгүн көтөрүп, пайдабалын түптөөнүн арапасында турган. Өз алдынча жашоо сыноосу бир гана Кыргызстанда эмес, бизден башка өлкөлөрдү да ойлондуруп турган. Алсак, кошуна Тажикстанда анархиялык хаос башталып, эч кандай мыйзам иштебей турган учур болчу. Бирок Исанов ошол мезгилдин ары жооптуу, ары кооптуу жүгүн аркалап, элди тар тайгак кечүүлөрдөн аман эсен алып чыгып кеткендердин сап башында болгон. Эгемендүү өлкө болуу кыялы Т. Алымбек Датка, Курманжан Даткалардан башталып, андан кийин репрессияда курман болгон кыргыз каймактарына чейин, андан өтүп Разаковдун убагына чейин жетип келбеди беле. Ушул кыялдын жана дуанын ишке ашырылуусу Насирдин Исановдун убагына туш келип, өзүнүн мурункулардын жолун татыктуу көрүнүштө улап кете алган. Кантсе да Исановдун Атабейт мемориалдык комплексинде саясий койгондуктун курмандыктарынын сөөктөрүн кайрадан жерге бергени бекеринен эмес. Эгемендүү өлкө болгондугубузга карабай, орус бийлигинин моюн туругунан чыга албай жаткан учурда Исанов ошол ишти казып чыккандардын жана ошол долбоордун үстүндө иш алып баргандардын артында бийлик ээси катары тоо болуп туруп берген дешет. Балким ал бир аз эле куркоктук кылып